көйгөйгө карай маанилүү кадам жана жашыл гүлдөгөн дүйнөгө алып баруучу жаркын жолдун башталышы. Вена шаарында эл аралык форумду ачып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келип, жашыл келечектин флагманы болууга багытталган долбоорго чоң кызыгуу көрсөткөн бардык катышуучуларга ыраазычылыгын билдирип өттү. И долгосрочной платформой не только для Кыргызской республики, но и для нашего центральноазиатского региона в целом. Чындыгында Кыргызстан соңку жаңы тарыхында чет мамлекетте дал ушундай кеңири масштабтагы маанилүү иш-чараны алгачкы ирет өткөрүүдө. Форумдун башында видео кайрылуу жасаган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул окуя бир эле биздин өлкө үчүн эмес, ага катышып жаткан ар бир өлкө үчүн бурулуштуу көз ирмем болоорун белгилеп өттү. Күн тартибинде маанилүү маселе катары саналган жашыл келечек үчүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ачуу багыты Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү үчүн стратегиялык маанилүү жана узак мөөнөттүү платформа болууда. Эта площадка охватывает ряд стран. Форум тажрыйба жана идеяларды алмашуу үчүн гана эмес, стратегиялык өнөктөштүктүн жана чечкиндүү биргелешкен аракеттердин да уникалдуу аянтчасы болуп калаарына терең ишенем. Жашоонун сапатын жакшыртууга жана планетабыздын жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган көптөгөн ийгиликтүү долбоорлор жана демилгелер үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылсын. Кыргызстан энергетика тармагына өзгөчө көңүл буруп, жандануу мезгилин баштан кечирип жатат. Тарифтер кайра каралып, инвесторлор үчүн жеңилдиктер жана преференциялар түрүндө жакшы шарттар түзүлүүдө. Өлкө боюнча 50дөн ашык энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлор ишке ашырыла баштады. Мамлекет өз күчү менен Талас районун электр энергиясы менен камсыз кыла турган Баласаруу ГЭСин куруп, жакында ишке киргизди. Андыктан бардык катышуучуларды энергетика тармагындагы долбоорлорду өзгөчө кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча аймактык масштабтуу долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга чакырып кетем. Форумга 200дөн ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилери Борбордук Азиядан, Европадан, жакынкы чыгыштан делегациялар келишкен. Ошондой эле жеке инвесторлор, ири инвестициялык банктардын жана компаниялардын өкүлдөрү, электр станциялары жана подряддык уюмдар менен бирге гидроэлектр станциялар үчүн жабдууларды чыгаруучу алдыңкы компаниялар катышууда. Для водно-энергетической инфраструктуры Кыргызстан менен 30 жылдык кызматташуусунун алкагында бир катар долбоорлорду биргелешип ишке ашырып келебиз. Энергетика жана суу ресурстары тармагындагы кызматташтыкты жогорулатуу максатында биз Камбарата 1 ГЭСинин курулуп кетүүсүнө да абдан кызыктарбыз. Эң кызыгы бул иш-чараны уюштуруунун жүрүшүндө алгач форумга жүздөй эл аралык уюмдар, банктар жана башка инвестор болчу компаниялар келебиз дешкен болсо, азыр мына көрүп атасыздар, 200дөн ашуун катышуучу болду. Бул деген сөз Камбарата 1 ГЭСин курууга эл аралык уюмдар дагы кайдыгер эмес дегенди түшүндүрөт. Буюрса биргелешкен иштердин баары алдыда деп ойлойм. Белгилей кетсек, эл аралык форум Дүйнөлүк банк тобунун колдоосу жана Австрия өкмөтүнүн көмөгү менен Кыргызстандын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Камбарата 1 ГЭСинин курулушу азыртыран эле жигердүү ишке ашырылып баштаган Кыргызстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн көптөн бери көксөп келаткан кыялы. Бул долбоор экономикалык өсүштүн жаңы горизонтторун ачуу менен ар тараптуу кызматташтыктын уникалдуу символуна айланат. Жалпы регионду экологиялык жактан таза жана ишенимдүү энергия булагы менен камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. 2-3 жылдан бери жүргүзүлүп аткан иш аракеттин дагы бир мындай түшүмү же үзүрү деп айтсак болот. Албетте негизги максат флагман кемеси деген бир терминди колдосок, форумдун негизги долбоору же флагмандык кемеси бул албетте Камбарата 1 гидроэлектростанциясы болот. Жалпы форумдун азыркы учурдагы мындай жүрүшүн байкасак, катышуучулардын арасында бир жалпы бир түшүнүк жана макулдук, принципиалдуу макулдук бар деп айтсам жаңылышпайт деп ойлоп атам. Анткени болгон катышуучулар мамлекеттер, коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү Камбарата 1 долбоорун колдойбуз, бизге дагы керек. Бул жалпы региондун кызыкчылыгына жооп берген долбоор деп бир нече жолу баса белгилеп кетишти. Мындай долбоор өлкөлөр ортосундагы байланышты чыңдоого, жаңы инвестициялар үчүн түрткү берүүгө, миңдеген адамдар үчүн жумуш орундарын түзүүгө дагы өбөлгө болот. Муну 2 жыл мурда Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектр станциянын курулушун баштап жатканда эле президент Садыр Жапаров баса белгилеген.
ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала эсеп боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултат. Жарым күндүн сессиясы өттү. Түштөн кийин азыр бизде жабык эшикте жалаң ошол донорлор менен анан ушул Камбаратаны презентация кылабыз. Ошол жерде донорлор менен биз кол коюшубуз керек да. Кайсы донор биздин ушу Камбаратага инвестиция кылганга даяр экен. Кызыгуулар көп. Бул жерде бул Камбарат эле бир эмес, башка ГЭСтерди дагы, малый ГЭСтерди дагы, күн энергия, шамал энергиясын станцияларда презентация кылдык. Азыр эми мындайча айтканда жыйынтык айтыш эртерээк да. Алгач ГЭС курууга даярдык көрүү иштери жүрүп, ал эми гидроэлектр станциянын өзүн куруу иштери 2025-жылы башталып, 1-агрегаты 4 жылдан кийин ишке берилет деп пландалган. Кыргызстан андан бери дал ошол максатынан тайган жок. Жыл аягы менен курулушка даярдык көрүү жумуштары соңуна чыгат. Бул талкууда айтылып кеткендей, Камбаратта бир ГЭСине даярдык көрүү үчүн Кыргызстан өз күчү менен ушу 2 жылдан бери ушул даярдык көрүү иштери жүргүзүп келет. Бул деген сөз ушу Камбаратта ГЭС курулуучу аянтка жол салуу, жолду бетондоо иштери, ошол эле учурда оор жабдыктарды алып өтүүчү чоң туннелди куруу иштери жүрүп жатат. Ал эми быйыл жаздын келери менен эле ушул жумушчулар үчүн шаарча дагы курулууда, эки жээкти бириктирүүчү көпүрөнүн дагы курулушу башталды. Ал эми буга чейин ушу эң кооптуу болгон жолдордун нугун башка жака буруу иштери боюнча да жардыруу жүрүп, быйыл апрель айында эле суунун нугу башка жака бурулган болчу. Бул болсо Камбаратта бир ГЭСинин даярдоо куруу иштери быйылкы жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала тоо 24, Австрия, Вена шаары.